Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Талас шаарынын жана Талас областынын жергиликтүү тургундары. Бүгүнкү күндө бизде сатыкка чыгып жаткан үй Талас шаарында Кирова көчөсү менен келип, Кичи Кирова көчөсүнөн кайрылганда ушул Садовый көчөсү 181 үй сатыкка чыгып жатат туугандар. Бул үй өзүңүздөр көрүп тургандай полуподвальный чоң, жакшы жаңы ремонту менен жасалган экен. Азыр мен силерге толук түрдө үйдүн ичин, огородун баардыгын тартып берем туугандар. Өзүңүздөр экрандан алыстабаңыздар, биз менен чогуу видеону аягына чейин көрүңүздөр туугандар. Баасы $55,000. Бул жагы тупик экен, көчөнүн бул тарабы. Бул тарабы болсо Лугой көчөнү көздөй чыгып кетсе болот. Азыр мен силерге толугу менен көчөнүн баарын тартып берем туугандар. Мына Кудай буйруса үйүнө кирип баратабыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына туугандар, эшиктин алдын өзүңүздөр көрдүңүздөр, эшигинин алдыгы брусчаткаланган экен. Сол тарабында көмүркана экен жана эшиктин алдында, подвалдын алдында ушундай жашынакай гараж менен экен туугандар. Бир машина кенен батат экен. Эшиктин алдын көрүп атасыздар, эшиктин алдынан киргенден кийин оң жак бетинде ушундай жашынакай ар кандай өсүмдүктөр өсөт экен туугандар. Гүлү да бар экен, алмасы да бар экен, бүт бардыгы бар экен. Үйдүн сыртын көрүп атасыздар, жаңы азыркы стилдеги евро деп да айтсак болот, дождик деп да айтсак болот, ошондой менен жасалган экен. Мына туугандар, биз мында үйгө кирип атабыз. Үйгө киргенде эле ушул жерде бул жер кире бериш экен. Мындан ары огородго чыгып кетсе болот. Жана бул жактан сол тараптан бул үйгө кирип кетсе болот экен. Мына туугандар, өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жер бут чечер. Бут чечерден ары киребиз, Кудай буйруса. Киргенден кийин эле сол тарапта санузел экен туугандар. Санузелдин ичи азыр толугу менен ичин тартып берем сиздерге. Ичинде стиральная машина, Аристон, кабинный душ экен. Туалет бүт бардыгы кыскасы жасалгасы менен. Мына туугандар, дарат алганга дагы өзүнчө унитаз коюлган экен. Ичинин баары кафелденген, бүт толук шартка, азыркы толук шартка ылайыгы менен жооп берет экен. Туугандар, мындайынан лестница менен өйдөнү көздөй чыгабыз. Азыр үйдүн үстүн мен силерге толугу менен тартып берем. Туугандар, толугу менен тартканда ушул жерге чыкканда эле бул жердин кухня кылып жасашкан экен. Бул жерде кухонный гарнитур, холодильник бүт бардыгы коюлган экен. Бул жерде стол, стульчиги менен бул жерде отуруп чай ичсеңиздер болот, тамак жасасыздар болот. Өзүңүздөр көргөндөй чакан кылып жасап койгон экен. Мына биягына киребиз. Биягына киргенде кухонный уголок бар экен. Бул жер гостевой жер экен. Өзүңүздөр көргөндөй натяжной потолок тартылган, заманбап люстралар тагылган, софиттер бүт бардыгы күйүп. Бул жер холл десек болот, гостевой комната десек болот. Бул жерде чарчап келгенден кийин, жумуштан кийин телевизор көрүп, шериңиздерди жазып, эс алып отурсаңыздар болот. Бул жагына киргенде комнаталарга кирип кетчү коридор экен. Потологун көрүп атасыздар, натяжной потолок тартылган. Бул жак болсо детский комната деп те койсок болот, взрослый комната деп те койсок болот. Бул жерге ушу 2 киши жата турган чакан жакшы бөлмөсү бар экен туугандар. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул үй аябай таза, тыкан, жана эмеректери союз убагындагы бир кезде жакшы бааны койгон жакшы эмеректер экен туугандар. Мындан түпсүз киргенде бул жак бети дагы өзүнчө чоң бир бөлмө экен. Бул бөлмөдө дагы спальня кылып койсо болот экен, же болбосо балдардын ойной турган комнатасы кылса болот экен. Бул жерди демек эс ала турган комната да кылса болот экен да туугандар. Бул жакта өзүнчө чакан бөлмөсү бар экен. Бул жака бул үйдүн ээси өзүнүн төшөнчөлөрүн, сандыктарын, үйдөгү эң кымбат баалуу нерселерди десек болот, аял кишинин чогулткан нерселеринин баары ушул комнатада экен. Андан кийин чыгып эле туугандар, өйдөнү көздөй жөнөгөндө сол жак бетте заңыраган зал экен туугандар. Азыр мен силерге ичин толугу менен тартып берем. Мына туугандар, бүт бардыгы азыркы стил менен салынган, вообще сон зал экен бул жер.
натяжной потолок, софит, люстра, стол, стульчиктер менен гарнитуралары бүт бардыгы өзүнүн ордунда экен. Бүт бардыгы өзүнүн стили менен, өзүнүн вкусу менен ар бир нерсе өзүнүн ордунда турат экен туугандар. Эч жерде лишний эч нерсе жок. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Эң башкысы үйдүн тазалыгы бул мага өзгөчө жакты да. Үй аябай таза экен туугандар. Мындан ары чыгып сол жакты көздөй кайрылганда бул жактагы детский комната деп койсок болот, же спальный комната деп койсок болот. Бул жерде 2 диванчиги менен, компьютери менен балдар бөлмөсү деп да койсок болот экен. Жакшы эс алганга чакан бөлмө бар экен туугандар. Ар бир комната өзүнүн индивидуальный ремонту менен, вкусу менен экен. Эми сиздерге мен сыртты тартып берем туугандар. Экрандан алыстабаңыздар. Албетте бул үй кимге жаккан болсо, визуально өзүңүздөр видеодон көргөндөй, ичин көрүп, конокто болгондой эле болуп каласыздар туугандар. Мына Кудай буйрса, эшикке чыгып эле сол жакты караганда, эшикти караганда ушул жерде топко бар экен. Бул топко электрический да отопление болот, плюс көмүр менен, отун менен дагы үйдү жылытсак болот. Мына туугандар, бул жагы менен түп-түз чыгып кеткенден кийин бул жерде огород. Огороддо 15 түп алма жайгашкан, 15 түп алма бар, малиналар бар, жана башка көп өсүмдүктөр өсөт. Мындайча айтканда, күзүндө бул огороддон бир топ урожай жыйнасаңыздар болот. Бул жагынан баштайлы туугандар буйрса. Бул жагы болсо баня экен. Баняда бүт бардыгы өзүнүн ордунда экен туугандар. Жууна турган жери, ваннасы, бүт бардыгы өзүнүн ордунда экен туугандар. Таза, тыкан. Жана bundan ары чыгып, кийинки эшикке киргенде бул жагы летний кухня экен туугандар. Өзүңүздөр көргөндөй, нандын жыты жыттанып атат туугандар. Бул жерде жаңы эле нан жасаса керек, үйдүн ээлери. Өзүңүздөр көргөндөй, таза жайында эс алып отура турган летний кухня экен бул жак. Мындан ары жөнөйбүз. Мындан ары жөнөгөндө бул жер кампа экен туугандар. Азыр көрөсүздөр, ичин ачканда ичинде отункана деп деле койсок болот. Ичинде отун, бүт үйгө керектүү ар бир нерселердин баардыгы өзүнүн ордунда экен туугандар. Мындан ары кетебиз. Мындан ары кеткенде бул жакта эч кандай деле пристройка жок экен. Чакан пристройка экен. Бирок мага эң башкысы ушул үйдүн жаккан жери, участогун кенени аябай жакты мага. Бул жер 11 соток экен. Эң башкысы огороддун этегинде ушинтип шаркырап суу агып турат экен. Бул суу өтө чоң эмес. Балдардан коркпой эле койсоңуздар болот. Бул жер чакан, небольшой канал деп койсок болот, жарык деп деле койсок болот. Мына туугандар, огороддордун баардыгы ухоженный экен, бүт баардыгы өзүнүн ордунда экен туугандар. Бул үйдү кимде ким алган болсо, анда сөзсүз түрдө бул үйдүн мага бир жаккан жери подвалы аябай кенен экен туугандар. Азыр мен сиздерге подвалын полностью тартып берем, Кудай буйрса. Мына өзүңүздөр көргөндөй, жайкысын бул жагы как лоджия сыяктуу балкону бар экен. Бул жерде диванчик коюп отурсаңыздар болот. Мына туугандар, азыр мен сиздерге подвал тартып берем. Подвалдын кенени аябай чоң экен. Бул жагы өзүнчө эле бир үй десек болот. 4 бөлмөлүү чоң там деп да койсок болот. Бул жакта жасап да койсо болот үй кылып. Демек, ар бир үйдөгү лишний деп айтпайбыз, үйгө керектүү нерселердин баардыгын ушул жакка жыйып койсок болот. Бул жакта гантелдер турат, штангалар турат. Бул жакта спортивный комплекс да кылып койсо болот экен, ичин чакан залды кылып, мат төшөп. Ар бир кардар кимде ким буну алган болсо, өзүнүн табитине жараша бул жакты жасап койсо болот экен туугандар. Мына өзүңүздөр көргөндөй кышкыга салат, варенье, банка, бүт баардыгы ушул жерде турат. Бул видеону сөзсүз түрдө баардыгыңыздар көргөндөн кийин туугандарыңыздарга, жакындарыңыздарга, башка группаларга жөнөтүңүздөр. Сөзсүз түрдө бөлүшүңүздөр туугандар. Себеби кимде ким издеп жүргөн там болуп калышы мүмкүн. Мына туугандар, мен сиздерге тамдын артында тартып берем. Тамдын артында дагы жашы жетип калган жакшы алмалар бар экен. Түшүн берип жаткан кез экен. Бүт алмалар сон өсүп, жакшы алган экен аябай. Азыр мен сиздерге сырттагы үйдөн чыккандан кийин эле сол жак бетте ушул жерде тапчан бар экен, өзүнчө жабылган. Ушул тапчан жөнүндө айтып бермекмин. Жайкысын күн ысыкта бул жерге келип
жайкысын түштө уктаса болот, кечкисин жатып уктаганга аябай ыңгайлуу жер. Туугандар, бул видео менен сөзсүз бөлүшөбүз. Биздин каналдарга катталыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Бизге кандайдыр бир сунуштарыңыздар болсо, сөзсүз түрдө комментарийге жазып калтырыңыздар. Биздин каналдан алыстабаңыздар. Биздин видеолорду ар дайым көрүп, лайк басып, колдоп туруңуздар туугандар. Чоң рахмат.